Дөөлөт Сыдыков опузалар башталганда айла жок кеткенге туура келди. Манас айылынын башчысы Дөөлөт Сыдыков Сереп медиа маалымат агенттигине өлкөдөн чыгып кеткенинин себебин айтты. Анын айтымында опузалар башталганда айла жок өлкөдөн чыгып кетүүгө туура келген. Сөгүш берип кыстоо башталганда жумушумду өткөрүп бердим. Марат Турсунбеков, Нургала Асаналиев, Асылбек уулу Дамирбек дегендер мыйзамсыз жерди ээлеп жатса, ошолорду колдогон бийлик эмнени жыргатат? Опузалар башталганда айла жок кеткенге туура келди, деди ал. Ал эми азыр кайсы өлкөдөсүз деген сурообузду жоопсуз калтырды. Булак Сереп чекиткейже. Вице-премьер-министр Байсалов Дөөлөт Сыдыковду наадан деди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов манасчы Дөөлөт Сыдыковду наадан деп атады. Азырынча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул айткан сөзү боюнча комментарий бере элек. Бирок министрдин айткан сөзү социалдык тармакта катуу талкууга алынып, көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратууда. Беделдүү атка минердин бул сөздү айтканы жарашпас. Эми Эдил Байсалов кантип акталар экен? Эске салсак, буга чейин Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин директору Дөөлөт Сыдыков Кыргызстандан чыгып кеткени айтылган. Дөөлөт Сыдыков Манас айылынын айланасындагы окуяларга байланыштуу өзүнө коркутуулар болуп жатканын билдирген. Булак Назарньюс чекиткейже. Равшан Жээнбеков Батыш жаман, чоңдор ооруп калышса, Батыштын ооруканалары жакшы. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков Батыш тууралуу пикирин баракчасына калтырды. Батыш жаман, бирок бийликтеги чоңдор ооруп калышса, Батыштын ооруканалары жакшы. Батыш жаман, бирок бийликтегилер балдарын колунан келсе Туркия, Германия, Англия, АКШга окутса билими жакшы. Батыш жаман, бирок Lexus, Mercedes, BMW, Samsung, iPhone, Италия кийимдери менен Франция парфюмдары жакшы. Батыш жаман, бирок балдары Испания менен Италияда футбол, теннис клубтарында окуп ойносо жакшы. 24 KG Акылбек Жапаровдун Германияга дарыланууга кетти деп жазганынан кийинки ой. Булак Арба чекиткейже. Төрөбай Кулубаев Акылбек Жапаров Германияга Текебаев менен айрым жагдайларда алдын ала макулдашканы кеткендей. Акылбек Жапаров Германияга Өмүрбек Текебаев менен акылдашканы, айрым жагдайларда алдын ала макулдашканы кеткендей эле сезилип жатат, деди 4 майда Назарньюс маалымат агенттигине коомдук ишмер Төрөбай Кулубаев. Төрөбай мырза, Акылбек Жапаровдун Германияга дарыланууга кеткенин айрымдар шек санай баштады го. Акылбек Жапаров чындап ооруп жаткан болсо сакайып кетсин, бирок анын башка мамлекетке эмес, Германияга дарыланганы кеткени мага Текебаевден кеңеш алганга кеткендей эле сезилет. Анткени бул баарын алдын ала ойлонгон, абалдан чыгуунун жолун тапканга ашыккан адам. Мага Акылбек Жапаров катачылыктарын түздөш үчүн Өмүрбек Текебаев менен акылдашканы, айрым жагдайларды алдын ала макулдашканы кеткендей эле сезилип жатат. Булак Назарньюс чекиткейже. Согуш 9 май күнү же башка күндөн кийин аяктайбы? Орусияны кетире албай Батыш убара, эми Рим папасы кошулду. Рим папасы Франциск Украинадагы жаңжал 9 майда аяктарына үмүт артып, бирок пессимисттик маанайда экенин белгиледи. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен болгон жолугушууда орустардын баары 9 майда бүтөт деген планы бар экенин айтты. Мен ушундай деп үмүттөнөм, ошондуктан биз бул күндөрдө эскалациянын ылдамдыгын түшүнөт элек. Мен пессимистмин, бирок согушту токтотуу үчүн колдон келгендин баарын кылышыбыз керек, деди Рим папасы. Ал кошумчалагандай, ал тынчтык орнотууга жетишерлик каалоону көрбөй жатат. Буга чейин Рим папасы Украинадагы согушту жөнгө салуу үчүн Путин менен Москвада жолугууга даяр экенин айткан. Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын кан азабын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Рим папасы Франциск НАТОнун Орусиянын чек арасында жакын жердеги аракеттери Москваны атайын аскердик операция өткөрүүгө түртүшү мүмкүн экенин мойнуна алды. Ал НАТО Орусиянын эшигинин алдында үргөнү Кремлдин мындай реакциясына алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Ошол эле маалда понтифик Украинага курал жарак берүү туурабы деген суроого жооп берүү кыйынга турганын айтты.
Өзү гезиттин айтымында жарыша куралданууну токтотуу жана курал-жарак өндүрүшүн көбөйтүүнү жактайт. Ушундан улам согуштар жүрүп жатат. Биз чыгарган куралдарды сыноо үчүн бул экинчи дүйнөлүк согушка чейинки Испания жарандык согуш учурунда болгон. 2-3 жыл мурун Йеменге жеткирүү үчүн чоң жүк ташуучу кемеге өткөрүлүшү керек болгон курал-жарактар менен бир кеме Генуяга келди. Порттун жумушчулары муну каалашкан жок. Йемендин балдарын ойлонолу дешти. Бул кичинекей бирок жакшы ишарат. Мындай иш-аракеттер дагы көп болушу керек деп жыйынтыктады ал. Рим папасы Франциск Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу үчүн Москвага барууга даяр болгон. Диний ишмердин айтымында Орусиянын Украина аймагындагы атайын операциясы башталгандан 20 күн өткөндөн кийин ал Москвага билдирүү жөнөтүп, Путин менен Украин жаңжалын жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо үчүн Орусиянын борборуна келүүнү каалаган. Путин бул жолугушууну азыр өткөрө албайт жана өткөргүсү келбейт деп коркком. Бирок биз азырынча жооп ала элекпиз жана жолугууну талап кыла беребиз, деди Рим папасы. Ошол эле маалда ал Москвага иш сапары менен бараар алдында Киевке барууну пландабаганын баса белгиледи. Адегенде мен Путин менен жолугушуум керек, деп жыйынтыктады понтифик. Белгилей кетсек, буга чейин Рим папасы Франциск Москванын жана бүткүл Орусиянын патриархы Кириллдин Орусиянын Украинадагы атайын операциясын токтотуу үчүн аны менен бирге тынчтык орнотуучу болууга чакырган. Украинадагы жаңжал аяктагандан кийин Британия НАТОдон чыгышы керек. Британиянын НАТОдон чыгышы биздин узак мөөнөттүү саясатыбыз бойдон калууда. Анткени биз тынчтыкты сактоо институттарына көбүрөөк көңүл бурулушун каалайбыз, деди саясатчы. Ошол эле учурда ал Украинадагы окуяларга байланыштуу альянстан тез арада чыгууга чакырбай турганын белгиледи. Ал Британия жаңжалды тез арада токтотууга салым кошуусу керек деп эсептейт жана Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун Москва менен Киевдин сүйлөшүү үстөлүнө отурушун камсыздоого чакырды. Азизбек Гелдибеков, Булак, Назар Ньюс, Чекитке ИЖ. Путин Лавровдун сөзү үчүн Израилдин премьер-министринен кечирим сурады. Орусиянын президенти Владимир Путин Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет менен телефондук сүйлөшүүдө тышкы иштер министри Сергей Лавровдун еврейлер жана антисемитизм жөнүндө айткан сөзү үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Беннеттин канцеляриясы кабарлады. Кремлдин сайтында орус президентинин кечирим сураганы тууралуу жазылган эмес. Анда Путин Израилдин эгемендик күнү менен Беннетти куттуктаганы жана Украинадагы согушту талкуулаганы гана жазылган. 1 майда италиялык телеканалдагы маегинде орус тышкы иштер министри Сергей Лавровго президент Владимир Зеленский еврей тектүү болсо орус Украинаны кантип денацификация кылат деген суроо берилген. Лавров Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинаны денацификация кылуу тууралуу чечимин актап, Зеленскийдин еврей болгону ага тоскоол болбой турганын айткан. Лавров Адольф Гитлерде да еврейдин каны болгонун белгилеген. Ал мындан сырткары эң чоң антисемиттер еврейлер өздөрү экенин айткан. Орусия Украинага баскынчылыгын ал жактагы неонацисттер менен күрөшүү аракети катары актап, муну пропаганда катары колдонуп келет. Израилдин бийлиги буга байланыштуу орус элчисин чакыртып, Москванын кечирим суроосун талап кылган. Өлкөнүн премьер-министри Нафтали Беннет Лавровдун айткандары жалган экенин, бул экинчи дүйнөлүк согушта еврейлердин кырылуусуна алардын өзүнө жоопкерчилик оодаруу аракети экенин айткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина еврей үй-бүлөсүнөн чыкканын буга чейинки билдирүүлөрүндө танган эмес жана ал нацизм менен келишкиз көз карашта экенин бир нече жолу белгилеген. Гитлердин ата тегинде еврейлер болгону тууралуу билдирүүнү 1946-жылы Нюрнберг трибуналындагы сөзүндө Ганс Франк аттуу мамлекеттик ишмер айтып чыккан. Кийинки илимий изилдөөлөрдө бул гипотеза ырасталган эмес. Адольф Гитлер жетектөөсүндө фашисттик Германия баштаган экинчи дүйнөлүк согуш учурунда еврей улутундагы 6 миллиондой киши кырылган. Бул кыргын тарыхта Холокост деген ат менен белгилүү. Булак, Азаттык, Чекит.org. Сүйүнчү, блоктон чыктык буйруса. Лондондогу баалуу металлдар биржасы Кыргыз алтын Афинаж заводуна эл аралык Good Delivery статусун калыбына кайтарып берди. Садыр Жапаров алса алып коймок, бирок алдырбайт болчу. Жанарак Галина Байтеректи теңиз бөлтүрүктү мактайсың деп ким тытмалап жатты эле? Бактыгүл Иманбек кызы.